Быйыл жалпы республикалык тестирөө 17 майдан 21-не чейин өткөрүлөт. Бул үчүн өлкөнүн бардык аймактарында 130 тест борборлору уюштурулат. Адаттагыдай эле бул жылы мектеп бүтүрүүчүлөрүнөн тышкары орто мектепти мурдагы жылдары аяктагандарга да тест тапшырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар кайсы жерде тест тапшыра турганын алдын ала чечип, райондук билим берүү борборлоруна катталып коюуга тийиш. Айтмакчы, буга чейин өзбек тилинде тест тапшыруу талаш маселе жаратып келген. Бул жылы андай түшүнбөстүктүн алдын алып, сынак кыргызча жана расмий тилде гана жүргүзүлөт. Кыргыз жана орус тилдеринде гана болот тест. Андан тышкары ушул курстар жөнүндө айтып атасыздар. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору эч бир ушул атайын тестке даярдаган курстар менен кызматташпайт. Алардын тапшырмаларындагы биз канчалык деңгээлде ОРТдын тапшырмаларына жакын же жакын эместигин айта албайбыз. Анткени себеби андай анализ жүргүзүлгөн эмес. Албетте бул ар бир адамдын, абитуриенттин өзүнүн эрки кайсыл жерге барып кандай даярдануу мүмкүнчүлүгүн тандаш керек деген да. Бул жылы адаттагыдай эле эң минималдуу балл 110 бойдон калат. Негизги тестти бардык абитуриенттер тапшырууга милдеттүү. Ошондой эле химия, биология, физика, математика, тарых жана англис тили сабактарынан кошумча тест тапшырса болот. Эң жогорку балл алгандарга бюджеттик орундарда бекер билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алардын ар биринин окуусуна мамлекет тарабынан адистигине жараша 26 000 сомдон жогору каражат бөлүнөт. Они выплачивают заработные платы учителям. Мамлекет тарабынан берилген каражат окутуучулардын маянасына берилет. Ал окутуучулар бир гана бюджеттик бөлүм менен чектелип калбай, контракт бөлүмүндө да сабак бере алат. Бюджеттик бөлүмдө окуган студент окууну аяктагандан кийин 3 жыл биз болжолдогон багыт боюнча иштеп бериши керек. Эгер мамлекетке иштөөдөн баш тартса, анда кийинки абитуриент билим алгыдай кылып, бул сумманы кайтарып берүүгө тийиш. Тест тапшырууга жакындап калганда ар бир билим берүү мекемесинде ата-энелер үчүн жыйналыш өткөрүлүп, кайсы сабакты тандоо, кандай даярдык көрүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул ирет тестке кирүү катуу көзөмөлдөнөт дешет адистер. Андыктан мобилдик телефон же шпаргалка алып кирем дегендер катуу жаңылышат. На тест нужно приходить только с ручкой и документами. Тестирлөөгө бир гана калемсап жана документтер менен келиш керек. Ал эми башка буюмдарды мектептин сыртында калтыруу зарыл. Жада калса сөйкө шакектерди да чечип коюу керек. Эң башкысы шпаргалка менен мобилдик телефонду алып кирүүгө тыюу салынат. Эгерде калемсапта камера орнотулганы билинип калса, ал тест тапшыруудан четтетилет. Мындан улам куулук кылардын алдында окуу жайга тапшырбай калуу коркунучу бар экенин эске түйүп алуу керек. Бул жылы атаандаштык жогору экенин айта кетпесек болбойт. Себеби КМШ өлкөлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө да бизде тест тапшырып, жогорку балл алгандар окуу жайларда бекер билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Тестирлөөгө жазылуу 15 февралдан тартып жүрүп жатат. Акыркы мөөнөт 7 апрель. Мындан кечиккендер сынакка катыша албай калышат. Мээрим Ташибекова, Аскат Ибраимов, НТС.